Assalamu alaikum ардактуу Ош Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Кара Суудан салам айтабыз. Тактап айтканда Кара Суу районуна караштуу 30 адыр айлык аймагынан салам айтабыз. 30 адырдан Кара Кашка ат чыгат экен. Сиздерге маалымат жеткирип, бөлүшүп өткөнү келип калдык. Кандай ат чыгат? Маалыматына чогуу болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Атты байкаңыздар, туугандар. Мына балбандар чапкан ат экен. Тынчтык балбандын аты тууралуу эми маалыматты сиздерге жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Атты өзүңүздөр байкап, жакшылап назар салып туруңуздар. Тынчтык, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Келдик, иштер жакшыбы? Кара Кашканы сатууга койдуң буюрса. Эми бул канча жаштагы ат болду? Жашынан эле баштайлы. 4 болду азыр. 4 асы. 4 асы. Аттын жашы 4 асы. Аттын жашы 4 асы. Пародасы кандай эми? Өзүбүздүкү эле Карабайыр. Карабайыр, кыргыз жылкысы. Жалалабадтан алып келгем. Жалалабадтан келгенби? Жерге талдан алып келгем. Түбү жерге талдын аты. Газыктар таза, туяктары. Туголу, ден соолугу таза. Бою канча чыгат аттын? Боюн өлчөп көрбөптүм. Өлчөнбөдүбү? Баш кабагын көрүңүздөр. Көкүрөктөрдү аябай кең нерсе экен, 4 казыгы, туяктары таза. Таза. Эми аттын кличкасы кандай болду? Жалалабадтан жерге талдан алып келген бул эгасы менен азыр деле сүйлөшүп атам. Мага хан деп саткан. Хан деп келген. Канча болду эми келгенине? 3 жыл болду. 3 жыл болуп атат. 3 жыл. 3 жыл болсо өзүң улак чаап жүрөсүң. Мына Кара Сууда кандай улактарга салып чаптың? Сорун алып аттыгым. Сорундарга салып жүрдүбү? Кандай улактар? Чорпок улакабы же теке улактаргабы? Чорпогуна дагы, такасына дагы. Улагылгап айтат. Улагылгап. Хан деген ат ушул экен да, Кара Сууда улактардан мындай. Жетинче барат токкоч. Мындай кайтыш задный эмеси жок. Жок. Улагашканда өтө катуу чыгат. Видеолору ham бар. Видеолору бар. Улакта видеолору менен. Улакта видеолору. Бою канча чыгат? Бой өлчөнгөнбү, Тынчтык? Жок, боюн өлчөгөн 1.55-тин тегереги экен. 55-тин тегереги. Терис калың баягындай жыйындарда туруштары кандай эми? Турат ака, ол үстү дуал. Үстү дуалбы? Өтө топ. От эч кандай тарбиянын кереги жок өткөндө, Любой адамды үйрөтөт. Любой адамды улакчы кылат. Мындай секин ушактан бастырып койчу, мындай үстүлөрүнө. Мына чатка аяктарын байкайлы, мына улагы таамай хан деген ат экен, мына балбандар чапкан. Шербет сурап атат. Акчасын келиш албай атабыз да, мен жакшы стройка иштетейин. Жакшы иштерге иштетиш керек. Жакшылык иштерге сатылып атат. Өзүм чабам деп жайы менен койботто бактым мунучу. Курук саратан жемине той. Ошондо саратан жемине ат тойду. Тойду, бир күн дагы калбады. Бир күн дагы жемден калган жок. Камчынынан кереги жок окшойт атка. Эми атты канча экен жаныбар. Жолу какканыңда оозу менен эле экен, жан оозунда экен. Атты канча атка чейин салдың? Ооз элпе экен. 300-400 атка жарайт экен. 300-400 атка жарайт. Оз камчы бар, камчы жок экен, камчысы эле жарайт экен жаныбар. 300-400 атка жооп буюрса. Бул алиге алдыда иштетип, көбү алдыга иштетишип эме кылат, бул аркага. Бул аркага. Арканын аты. Аркаганын. Өзүн өзү иштейт да өзү. Ооба. Өзүн өзү иштейт, Мына. Атка рахмат айтат ака. Алган адам рахматын алып минет. Мен өзүм чабам деп курботто багып, тоозуп. Жемге тойгозуп. Эми жакшылык иштерге сатууга коюлду деген. Такага туруштар жакшы, ооз элпе экен, тартканда токтоп атат. Азыр өзүңүз көрдүңүз стройканы. Стройка үчүн сатылат, ат сатылат деген. Эми баасыны канча коесуң, Тынчтык? Баасын айтчы, улагы таамай аттын. Жакында 220 миң. 220 миң. Сүйлөшүүлөр болот буюрса.
Онда атты бул чабып, чоң 300-400 жыйындарга 3 жылдан бери чабып атсаң, бир адамды улакчы кылат экен да, мындай жаш палуандарды. Мынакей туугандар, атты көрдүңүздөр. Эми номерлериң айтып өтсөң? Плюс 996. Плюс 996 700 менен 16 16 73 06. 16 73 06 номери менен байланышасыздар туугандар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшпөңүздөр туугандар. Улагы таамай атты колдон чыгарбаңыздар. Ар бир жигитке ушундай аттар насип кылсын. Саламатта калыңыздар.